Урматтуу мекендештер, Орда каланын ардактуу тургундары, кадырлуу меймандар. Эгемендикке ээ болгон 35 жылдын аралыгында Борбор калабызда архитектуралык келбети менен айырмаланган, кезинде тарыхый милдет аткарган, шаарыбыздын көркүнө көрк кошкон бир катар маанилүү объектилер курулган. Алардын бири Аккеме мейманканасы. Аларча капчыгайынан соккон шыдырым жел аралап өткөн бул имаратта чет өлкөлөрдөн келген коноктор тосулуп, эл аралык жолугушуулар, иш-чаралар өткөрүлүп, өлкөбүздүн өнүгүү тарыхында көптөгөн окуялар жүз берген. Тилекке каршы илгери үмүт менен Аккеме деп аталган бул мейманкана мезгилдин өтүшү менен каралбай, карызга батып, дээрлик иштебей турган абалга келген. Мындай шартта биздин алдыбызда эки жол турган эле. Биринчиси, ушул сындуу объектилердин акырындык менен жараксыз абалга келишине кайдыгерлик кылып көз жуум коюу. Ал эми экинчиси, аларды натыйжалуу башкаруунун жолун таап, инвестиция тартып, кайрадан элге жана мамлекетке кызмат кылган заманбап объектиге айландыруу болчу. Биз албетте экинчи жолду тандадык. 2023 жылы Аккеме мейманканасын Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүп бердик. Андан кийин инвестициялык механизмдерди колдонуп, объектини толугу менен жаңылоо боюнча иштер башталды. Олуттуу инвестиция тартылып, имараттын инженердик системалары, техникалык жабдуулары жана инфратүзүмү жаңыланып, ичи тышы заманбап талаптарга ылайык келтирилип, бүгүн мынакей жасалган масштабтуу иштердин жыйынтыгына баарыбыз күбө болуп отурабыз. Эң башкысы, эгемендик жылдарында элибиздин эс тутумуна сиңип калган Аккеме өзүнүн тарыхый ысымын жана өзгөчөлүгүн сактап калды. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, Кыргызстан ушу тапта өнүгүүнүн жаңы этабында турабыз. Балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Биз өлкө боюнча социалдык объектилерди, жолдорду, мектептерди, аэропортторду, спорттук жана туристтик инфратүзүмдөрдү куруп, туруп калган мурдакы имараттарды кайра жандандырып келе жатабыз. Ошентсе да өлкөнүн өнүгүүсү бир гана жаңы имараттарды куруу менен өлчөнбөстүгүн жакшы билесиздер. Мамлекеттин колунда турган ар бир актив натыйжалуу иштеп, экономикага киреше алып келип, жумуш орундарын түзүп, элге кызмат кылыш керек. Бүгүнкү күндө Аккеменин жаңыланышы дал ушундай мамлекеттик мамиленин айкын бир мисалы десек болот. Урматтуу мекендештер, учурдан пайдаланып, мен ушул жерде ушул имараттын тарых таржымалына бир аз токтоло кетейин. Бул имарат Аскар Акаевич президент болуп турган мезгилде түрк ишкерлер тарабынан курулган имарат эле. Кийин ал ишкерден мыйзамсыз алып коюшкан, албетте. Анан ал ишкер болсо сотко берип, Нью-Йорктогу сот иштерин утуп алган. 16,5 миллион доллар Кыргызстан төлөп бериш керек, же бул имаратты кайтарып бериш керек деген. Ошентип 16,5 миллион доллары 20-жылга чейин, биз бийликке келгенге чейин 30 миллионго чейин өскөн. Анткени Нью-Йорк соту силер эгерде убагында соттун чечимин аткарбадыңар деп, ар бир күнүнө 15 миң доллардан пеня дейбиз го, жана пайыз, үстөк пайызын өстүрүү чечимин кабыл алган. Ошентип биз келгенден сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүрүп, түрк ишкерлери менен ийге келтирип, тынчтык келишими менен бүтүрүшөлү деп туруп, болгону 6,5 миллионго чейин түшүрүп, 6,5 миллион мына төлөп берели. Ошо менен анда баягы мировой келишим түзөлүп, силер соттогу дооматыңарды кайра алгыла деп
мына 23 жылы 21 жылдан 2 жыл бою сүйлөшүп жүрүп отуруп ийге келтирип, анан кийин бул имараттын башын бошотуп алып соттон кутулганбыз. Соттон алар дооматын алып ошо менен болбосо алар биздин чет өлкөдөгү имараттарды улуттук банктын Швейцарияда жаткан алтынына чейин мына буларды арестовать этtirели, ушулар аркылуу алып калалы, болбосо чет өлкөдөгү баягыдай мүлктөрүн алалы деп калган мезгил экен эле. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Анан биздин колго тийгенден кийин, толук баш ачылгандан кийин инвесторго биз 15 жылга ижарага бердик. Мына сен салгын 3 жылдыздуу отель эле, сен 5 жылдыздуу кылып салгын дагы 15 жыл колдонгун, анан 15 жылдан кийин 100% бизге өткөрүп бергин деп келишип атып, анан кийин ошентип өткөрүп бергенбиз. Жөн эле 15 жыл колдонбойт, жөн эле арендага эле берип койгон 15 жыл карап отурбайбыз. Бүгүнкү күндөн баштап айына $60,000 мамлекетке аренда төгүп турат. $60,000. Мурда $60,000 эмес, тескерисинче 23 жылы биз алган мезгилде 30 миллион сомдун тегерегинде ушул имараттын карызы бар болчу. Ар кайсы төлөмдөргө, жана коммуналдык төлөмдөргө. Мына ошентип бул имаратты инвесторлорго берип 15 жылга мына ушундай акыбалга келтирдик. Мен муну эмне үчүн айтып атам, сиздерде маалымат болсун деп атам. Анткени жана чет өлкөгө чыгып алып жалган маалыматтарды токуп үрүп аткандарга ишенип албагыла деп атам. Мен өз оозуман уктуңуздар, ошон үчүн ушул маалымат катары айтып коеюн дедим. Мамлекет инвесторлорго жагымдуу шарт түзүп, жеке сектор өз каражатын, тажрыйбасын жана башкаруу мүмкүнчүлүгүн жумшаганда, жыйынтыгында заманбап жана атаандаштыкка жөндөмдүү ушундай объектилер пайда болот. Өзгөчө белгилей кетчү жагдай экономикабыз күчтүү инвестициялык импульс алууда. 2025 жылы Кыргыз Республикасына түз элдик инвестициялардын агымы 1 миллиард 311 миллион ақш долларын түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 27%га өстү. Бул деген сөз, чет өлкөлүк инвесторлор Кыргыз экономикасына ишенип, аны менен өздөрүнүн узак мөөнөттүү пландарын байланыштырып жаткандыгынын түздөн түз далили. Ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун долбоордук портфелинде үстүбүздөгү жылга карата жалпы көлөмү 456 миллиард сомдон ашуун 90дон ашык инвестициялык долбоорлор бар. Алардын 71-и иш жүзүндө ашырылууда, калгандарында даярдык иштери жүрүп жатат. Бул долбоорлор аймактардагы өнүктүрүү, энергетикалык коопсуздук, транспорттук инфратүзүм жана экологиялык маселелерге багытталган. Жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжасында 2025 жылы 273 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлдү. Мына ушундан улам биз дал ушундай кызматташууну мындан ары дагы улантабыз. Кыргызстан дүйнөгө эшигин кеңири ачып жатат. Өлкөбүзгө келген туристтердин, ишкерлердин жана чет өлкөлүк меймандардын саны арткан сайын аларга көрсөтүлүүчү кызматтын сапаты да ошого жараша жогорулашы керек. Айрыкча Кыргызстандын жүрөгү, өлкөбүздүн жүзү Бишкек шаарында. Ордо калаада мамлекеттик жана расмий иш сапарлар, эл аралык жолугушуулар, форумдар жана башка ири иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондуктан борбор шаарда дүйнөлүк талаптарга жооп берген меймандардын, конференц залдардын жана тейлөө инфратүзүмдөрүнүн болушу өтө зарыл. 174 номер конференцияларды жана ар кандай ишкердик жолугушууларды өткөрүүгө ылайыктуу залдарды, ресторандар, спорттук жана эс алуу инфратүзүмү болуп, баары жаңыланган ак кеме мейманканасы дал ушул талаптарга жооп берип, Бишкектин мейман достугунун дагы бир баскычына көтөрөт деп эсептейм, ишенемин. Кадырлуу мекендештер, элибиз эзелтеден мейман достугу менен айырмаланып келгенин
жакшы билебиз. Биз үчүн мейман күтүү жөн гана кызмат көрсөтүү эмес, биздин маданиятыбыздын, салтыбыздын жана дүйнө таанымыбыздын бир бөлүгү. Ата бабаларыбыздан калган мына ушул баалуулукту бүгүнкү күндүн заманбап технологиялары менен айкалыштыра алсак, Кыргызстан дүйнөдөгү эң жагымдуу туристтик өлкөлөрдүн бирине айланарын бөркүмдөй көрөм. Асман тиреген ак мөңгүлүү тоолорубуз, ар коктусунан агып чыккан шылдыр суу, ажайып кооз жаратылышыбыз, көөнө тарыхыбыз жана өзгөчө маданиятыбыз биздин эң чоң байлыгыбыз. Жараткан тартуулаган мындай ырыскыны аздектеп, ага татыктуу инфратүзүм түзүү жана жогорку деңгээлдеги тейлөө кызматы менен камсыз кылуу ар бир кыргызстандыктын милдети деп билишибиз керек. Ошондуктан бүгүнкү иш-чара эскинин баалуусун сактап, ага жаңы өмүр тартуулоо, өнүгүп жаткан Бишкектин дагы бир жаңы жүзү десем жаңылышпаймын. Мамлекет менен жеке сектордун туура кызматташуусунун натыйжасында Ак кеме мейманканасын кайра жандандырууга салым кошкон инвесторлорго, куруучуларга, инженерлерге, архитекторлорго жана бул долбоорду ишке ашырууга тартылган бардык адистерге ыраазычылык билдире кетейин. Жаңыланган ак кеме өлкөбүзгө келген конокторду элибизге мүнөздүү меймандостук менен тосуп, Борбор калаанын жана жалпы Кыргызстандын аброюн арттырган жайлардын бири болсун. Бул жерде көптөгөн жолугушуулар өтүп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө кызмат кыла турган жаңы идеялар көтөрүлүп, демилгелер ишке аша берсин. Ак кеме мейманканасынын жаңы барагы кут болсун.